Саламатсыздарбы? Сабактарыңыздарды 3D форматта көрсөтмөлүү кызыктуу өткөрүүнү кааласаңыз, анда merge.edu.com сайтын колдонсоңуздар болот. Ал сайт менен иштөө үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого merge.edu.com деп жазабыз. Жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз биринчи кезекте сайтка катталышыбыз керек. Сайтка катталуу үчүн бул жерден зарегистрироваться баскычын басабыз. Зарегистрироваться баскычын баскандан кийин бир аз күтүп турабыз. Эгерде сайттын страницасы англис тилинде болсо, бул жерден орус тилине которууну сунуштайт. Бул жерден русский деген тандап койсок, сайттын страницасыны орус тилине которуп берет. Андан кийин бул жерден биз продолжать баскычын басабыз. Продолжать баскычын басканда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден учитель дегенди тандайбыз. Учитель деген тандагандан кийин биз катталуу керек, катталышыбыз керек. Катталуу үчүн бул жерге электронный поштабызды жазабыз, андан кийин пароль жазабыз. Андан кийин подтвердите пароль деген жерге кайра кайталап парольду жазабыз, андан кийин продолжать баскычын басабыз. Же болбосо Google аккаунт аркылуу катталып койсок да болот. Ал үчүн бул жерден Google деген тандайбыз. Google деген тандагандан кийин бул жактан бизге аккаунтту сунуштайт. Эгерде аккаунт компьютерге кошулбаган болсо, анда аккаунтуңуздарды компьютерге кошуу керек болот. Бул жерден аккаунтту тандайбыз, андан кийин продолжить баскычын басабыз. Продолжить баскычын басканыбызда биз сайтка катталабыз. Бул жерден continue же болбосо продолжить баскычын басып койсок болот. Андан кийин окей деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда биз сайтка бул жерден биз сайттын шарттарына макулбуз деген жерге белги коюшубуз керек. Андан кийин продолжить же болбосо continue деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жактан мектептин аталышын сурайт. Азырынча мен бул жерге мектептин аталышына номер 2 деп жазып койсом да боло берет. Мына номер 2. Андан кийин school name деген мектептин аталышына дагы номер 2 деп кое берейин. Андан кийин продолжить же болбосо continue баскычын басабыз. Баскандан кийин бул жерден finish деген баскычты басып коебуз. Finish деген баскычты басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Сайттын бардык вкладкалары англис тилинде чыгат. Эгерде англис тилинде чыкса, сайттын страницасыны орус тилине которуп алсак болот. Орус тилине которуу үчүн бул жерде адрестик жолчонун оң тарабында перевести эту страницу деген баскыч бар. Ошол баскычты басып, бул жерден русский дегенди тандап койсок, орусча которот. Мына бул жерде бардык менюлары орус тилинде чыгып калат. Андан кийин бул жактан менюлар тарабынан бир аз төмөн түшөбүз. Төмөн түшкөнүбүздө бул жерде помощь и поддержка деген бар. Ушул жерден биз получить мерге куб деген менюну тандап, биз кубту көчүрүп алышыбыз керек. Ал үчүн ушул получить мерге куб дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда кийинки страница ачылат. Бул жерден дагы эгерде англис тилинде чыгып калса, орус тилине которуп алсак болот. Эгер орус тилине которбой иштесек да боло берет. Биз кубту компьютерге жүктөп алуу үчүн бул жерде download mrgpp куб деген шилтемени басабыз. Же болбосо орус тилине которуп алсак да болот. Орус тилине которуп алсак, загрузить mrgpp куб дегенди басабыз. Басканыбызда бул жактан дагы кийинки страница ачылат. Бир аз төмөн түшөбүз. Төмөн түшсөк, бул жерде мына биринчи шагта загрузить и распечатать PDF файл бумажного куба деп турат. Ушул жерден биз загрузить PDF файл бумажный куб деген жерде шилтеме турат. Ушул шилтемени басуу аркылуу биз кубту компьютерге жүктөп алабыз. Шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда
мына бул жакта компьютерге жүктөлүп атат. Жүктөлүп бүттү. Жүктөлүп бүткөндөн кийин бул файлды ачабыз. Файлды ачканыбызда мына мерге сайтындагы куб ушундай болуп жүктөлдү. Эми биз бул кубтун сүрөтүнү принтерден кагазга чыгарып алабыз дагы. Кагазга чыгарып алгандан кийин ушул көрсөтүлгөн границалар аркылуу кубту кесип туруп, чаптап, ушул сүрөттө көрсөтүлгөндөй куб жасап алабыз. Кубту жасап алгандан кийин бул сайт менен иштөө үчүн телефонду колдонобуз, башкача айтканда смартфонду колдонобуз. Смартфонго дагы мерге обжект деген приложенияны орнотобуз, аны телефондон көрсөтөбүз. Компьютерден кубту жүктөп алып, принтерден чыгаргандан кийин ал кубту жасайбыз. Жасап алгандан кийин смартфонго мерге тиркемесин орнотобуз. Мерге тиркемесин орнотуу үчүн Google Play'ге киребиз. Google Play'ге киргенден кийин издөөчү жолчого мерге обжект деп жазабыз. Мерге обжект деп жазып туруп, поискту басабыз. Поискту басканыбызда ушундай көз айнектин сүрөтү бар тиркеме чыгат, мерге обжект деген. Ошо тиркемени смартфонго, башкача айтканда телефонго орнотобуз. Установить деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул тиркеме телефонго жүктөлө баштайт. Жүктөлүп, орнотулуп бүткөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Телефонго орнотулуп атат. Орнотулуп бүткөнгө чейин дагы бир аз күтөбүз. Тиркеме орнотулуп бүткөндөн кийин ал тиркемени ачабыз. Тиркемени ачканыбызда тиркеме төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерден тиркеме камерага уруксат сурайт. Камерага уруксат берүү үчүн при использовании приложений деген биринчисини тандап коебуз. Тандагандан кийин кийинки страница жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерден тиркемеге катталуу үчүн войти деген баскыч чыгат. Биз войти деген баскычты басуу аркылуу тиркемеге катталабыз. Компьютерде катталган аккаунт аркылуу сөзсүз катталуу кажет эмес. Телефондо кайсы аккаунт бар болсо, ошол аккаунт менен каттала берсек болот. Ал үчүн войти деген баскычты басабыз. Андан кийин эгерде сиздер электронный поштаңыздарды өзүңүздөр жазып, паролуңуздарды өзүңүздөр жазып катталсаңыздар да болот, же болбосо телефондогу аккаунт аркылуу катталууну кааласаңыз, анда Google деген баскычты тандайбыз. Тандаганыбызда телефонубуздагы аккаунттар чыгат. Бул жерден аккаунтту тандап коебуз. Тандагандан кийин продолжить деген баскыч чыгат. Бул жерден продолжить деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда биз тиркемеге катталып калабыз. Толук жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерден бир аз күтүп турсак, тиркеменин страницасы орусчага автоматтык түрдө которулуп калышы мүмкүн. Бул жерден пойдем же болбосо let's go деген баскычты басып коебуз. Басканыбыздан кийин тиркеме жүктөлө баштайт. Бир аз күтөбүз. Мына биз тиркемеге катталдык. Тиркемеге катталгандан кийин бул жерден анимациянын түрлөрү чыгат. Сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздерге байланыштуу анимацияларды тандап, сабактарыңыздарды 3D форматта көрсөтмөлүү, кызыктуу кылып окуучуларга өтсөңүздөр болот. Бул жерден мисалы динозавр дегенди тандасак, бул жактан динозавр боюнча анимациянын түрлөрү чыгат. Бул жерден биз окуучуларга ошол динозаврларды 3D форматта көрсөтмөлүү кылып көрсөтүп берсек болот. Мисалы бул жерден 3-чүдө турган динозаврды тандайбыз. Тандаганыбызда жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Мына загрузка болуп атат. Биринчи 3D форматы жүктөлөт. Эгерде интернет
жайыраак иштесе анда жүктөлүшү кыйыныраак болот. Эгерде интернеттин ылдамдыгы жакшы болсо, анимациялар тез жүктөлүп ачышы мүмкүн. Загрузка болуп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Загрузка болуп жүктөлүп бүттү. Эми биз телефонду проекторго туташтырып, окуучуларга чоң экранда ушул динозаврды көрсөтүп берсек да болот. Мына кубту колдонбостон телефондун экранын колдонуу аркылуу көрсөтсөңүздөр да болот. Мына манжаңыздар менен чоңойтуп алсаңыздар болот. Андан кийин манжаңыздар менен телефондун экранын ары бери айландырып, динозаврды бардык тарабынан көрсөтүп берсеңиздер болот. Мына динозаврдын кыймыл аракетин. Эгерде компьютерден жасап чыгарып алган кубту колдонууну кааласаңыздар, телефондун экранынын өйдө жагында 3D деген жазуунун оң тарабында куб деген баскыч турат. Ошол куб деген баскычты бассак, бул жерден камера иштей баштайт. Камера иштегенге чейин бир аз күтүп турабыз. Мына отсканируйте куб деп чыкты. Биз компьютерден кагазга чыгарып жасаган кубубузду бул жерден сканер кылабыз. Мына кубту алып келебиз. Азыр мына сканер кылдык. Ушундай сканер кылсак, жанагы динозаврды ушул кубта көрсөтө баштайт. Кубту айландырсак, ар тарабынан көрсөтүүгө болот. Кубту айландыруу менен динозаврды мына бул жагыга айландыра турган болсок, төмөн жагынан көрүнүшү, бул жагыга айландыра турган болсок, арт жагынан көрүнүшү, ушундай кылып кубту ары бери айландырып, окуучуларга ар тараптан көрсөтсөк болот. Кубту ары бери айландырып, динозаврды биз ар тарабынан окуучуларга көрсөтүп берсек болот. Мына төмөн жагынан, алды жагынан, каптал жагынан ушинтип кубту айландыра берсек, ар тарабынан көрсөтүп берет. Эгер чоңойтуп көрсөтө турган болсок, манжабыз менен чоңойтуп көрсөтсөк да болот. Мындай жылдырсак, кубтун кыры эле камерага түшсө болду, көрсөтө берет. Мына динозаврдын кыймыл аракетини ушундай кылып окуучуларга 3D форматта көрсөтүп берсек, аларга кызыктуу болот. Телефонду проекторго туташтырып коюп, чоң экрандан көрсөтүп беребиз. Ушундай эле предметибизге байланыштуу башка анимацияларды дагы тандап көрсөтүп берсек болот. Мисалы, бул жерден биологияга байланыштуу генетика боюнча дагы көрсөтүп берсек болот. Мына ушундай ылдый жакка түшө бере турган болсок, предметтерге байланыштуу анимациянын түрлөрү көп. Мисалы, генетика боюнча көрсөтө турган болсок, мына генетиканы тандайбыз. Бул жерден анимациянын түрлөрү чыгат. Кайсы анимацияны көрсөтө турган болсок, ошол анимацияны тандайбыз. Мисалы, бул жерден ушул анимацияны тандасак, жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүткөндөн кийин биз окуучуларга 3D форматта чоң экранда көрсөтүп беребиз. Азыр загрузка болуп атат. Загрузка болуп бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Мына загрузка болуп бүттү. Андан кийин куб дегенди тандап туруп, кубтун жардамында көрсөтүп берсек да болот. Мына кубту тандагандан кийин отсканируйте деп. Мына бул жерден биз бөлүнүш боюнча көрсөтүп атабыз. Мына ар тарабынан кубту айландырып көрсөтүп берсеңиздер болот. Бир эле куб чыгарып алсаңыздар, ошол куб бардык анимацияларга иштей берет. Ар бир анимацияга өзүнчө куб чыгаруунун кажети жок. Ушундай кылып, мерге тиркемесин колдонуп, сабактарыңыздарды 3D форматта көрсөтмөлүү кылып окуучуларга кызыктуу сабактарды өтүп берсеңиздер болот.